Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып коюңуз. Барыңыздарга ассаламу алейкум, сиздер менен кайрадан эле Максат Vlogs каналы. Булар менен мынтип саламдашпаш керек да. Мынтип саламдашсаң азыр чыгып кетет, сразу эле до конца көрбөй элечи, Инстаграмга кирип кетет. Булар менен мынтип саламдаш керек. Всем привет, друзья, как делишки, добрый день. Мен көп кыргызча сүйлөй бербейм, ошондуктан мен кыргызча акцент менен сүйлөйм. Мен бул менен сыймыктанам, анткени мен Москвада өсүп калгам. Атаңдын башы. Тағы бір жолу барыңыздарга ассаламу алейкум. Урматтуу соцсет колдонуучулары, урматтуу кыргыз элим. Бүгүн биздер менен Instagram баракчасындагы бейбаштыктар жана 5-чи канал туурасында сүйлөшмөкчүбүз. Анда эмесе биз видеобузду баштадык. Биз канчалык улуу элбиз, тарыхыбыз бар, байыркыдан элбиз, каада салтыбыз, үрп-адатыбыз, адебибиз, ыйманыбыз бар деп элбиз деп, мусулманбыз деп мактанбайлы, бирок азыркы жаштарыбыз 100%га артка бараткандыгы бул талашсыз көрүнүш. Анткени Instagram баракчаларында желелеринде кыргыз кыздарыбыздын бардыгы жылаңач денелерин көрсөтүп, тансага түшүп, бийлешип, өз денелерин адамдардын өзүнө чакыра турган, эркектерди өзүнө байлап ала турган келбеттери менен Instagram баракчаларына чыгып, азыркы учурда звезда болуп жатканы анын эң чоң өкүнүчтүү десек жаңылышпайбыз. Билесиздерби, соц тармактарда бул жылдыз болуу, жылдыз оорусу менен ооруп калуу бул азыркы жаш кыздардын, жаш балдардын дагы оорусу болуп калды десек болот. Москва шаарындагы стоматологиялык кызматтар сиз үчүн баары ыңгайлуу. Жума күндөрү тиш жолу бекер. Доктор Тилек. Болсом, каяктагы бир акыл эске сиңбеген, күлкүнүчтүү болобу, эмне болобу, жашоодон алынган нерселерди тартып киргизүү менен бул азыркы учурда жаштарыбыз өзүнүн звезда кармашып, көпчүлүк эми өсүп келе жаткан муундарыбызга өтө чоң терс таасирлерин тийгизип жатат. Булардан көрсөңүздөр болот. Эң минус жери бул Instagram баракчада эч кандай көзөмөлдөнбөйт. Биздин баракчабыз эч кандай көзөмөлдөйчү, ата-энелерибиз тыйбайт. Мен кайрылар элем ата-энелерге жана көрүүчүлөргө, бүткүл кыргызстандык жаштарга. Кыргызстандык жаштар баары бир түшүнбөйт. Мени даже до конца көрбөшү да мүмкүн. Ата-энелерге кайрылам. Жаш балдарыңыздардын телефонун алып, көзөмөлдөп коюңуздар. Анткени булар Instagramдардан сиз ойлогондой нерселерди көрүшпөйт. Эмнелерди көрүшөт, айтайынбы? Instagram баракчадан алар мындай нерселерди көрүшөт. Bir günde kança yol çıkacağız? KG 50-59 беле ушул өзүнүн өз аты Үмүтай. Москвада чоңойгон, Кыргызстан тууралуу эч нерсе билбейт, кыргыздын үрп-адаты эмне. Ата-энеси ушундай тарбиялаган бул кызды. Россияда чоңойгон, ошол Россиядагы адепсиздикти бул Кыргызстанга алып келген кыз десек болот. Аз убакыттын ичинде эле декабрдан баштап азыркы күнгө чейин 150 канча миңден ашык подписчиктерди чогултуп, Instagram'da özünçö звезда. Elestеттастарбы? Звезда. Буну звезда кылган ким жана эмне үчүн звезда болду бул? Звезда болгонун себеби бул жөнөкөй эле, жооп жөнөкөй. Бул башкалардай таланты бар кыз эмес. Болгону уялуу эмне экенин билбеген бир кыргыздын кыргыз эмес, киргиз кызы. Жаштардын арасынан өз ордун табып, жылдызга айланды. Эң негизги бир себеби бул кыргыз тилин билбегени. Кайран гана кыргыз тили куура беле калсаңчы. Кыргыз тилин билбей, кыргызча тантырап сүйлөдү. Демек бул башка кыргыздарга күлкүнүчтүү сезилди дагы. Кыргызстандын даже керек болсо акыркы кабарлар бул юмор катары кабыл алышып, буну жылдыз кылышты. Мына урматтуу туугандар, демек ар бир кирип көргөн жаштар, ар бир көрүп келген өспүрүм жаштарыбыз бул кызды көрүп, азыркы учурда өсүп жатат десек болот. Ушул кызга окшогусу келип жатат десек болот. Мен таң калчу эмесмин. Бир күн бул кызды керек болсо телеканалдарга интервьюга чакырат деп. Мына ошол күн дагы келип кетти. Кече 28 күнү 5-чи каналга ушул кызды интервьюга чакырышыптыр.
эмне себептен кайсыл кылганы үчүн чакырат, же болбосо ошентип жылаңачтанып бийлеп, жылаңачтанып же балдар менен кучакташып өбүшүп, Инстаграмга киргизип жаштарды тарбиялап жатканына интервьюга чакырдыбы, же болбосо башка, мындан башка Кыргызстанда таланттуу адам калбай калдыбы? Аны дагы бул эң чоң катачылык десе болот. Могул чакырган адамдарды 5-чи телеканалдар өзүнүн рейтинги үчүн ушул керек болсо намысты сатканга дагы барып жатышат. Дагы да Таңкы 5. Студиябыз конокторго өтө бай. Ал эми азыр биз интернет, башкача айтканда Instagram тармагындагы өзгөчө блогерди тандап алдык. Блогер кызыбыз десек дагы болот. Анда эмес азыр биз видеого назар салалы дагы, анан соң кайрадан биз көрүшүп, дал ушул өзгөчө бир акцент менен сүйлөгөнү кыргыз. Өзгөчө бир акцент менен сүйлөгөн деп мактанып атабы, бул эмнеси? Мен түшүнгөн жокмун. Өзгөчө бир акцент, кыргыз тилин билбегендик бул өзгөчө болуп калдыбы азыркы учурда, заманда? Баракчасын карасаң, кыргызча билбей, кыргызчаны ката жазат булуңузга эч ким унчукпайт, эч ким эч нерсе дебейт. Ал эми орусча ката жазып койсоңчу, сен орусчаны билбейсиң го деп өгөйлөшөт. Өз тилин өгөйлөгөн заман азыркы учурда келип калды. Эми жакында кыргыз тили жок болуп кетет десек дагы, эч ким таң калбай эле койсо болот. Анткени кыргыз тилине эч кимге кереги жок болуп калыптыр. Карап туруңуздар, бул менен азыр эме кылган жок. Жылаңач болуп тансага түшкөн, же болбосо дагы бир блогер бала менен кучакташып түшкөн сүрөттөрүн жүктөгөн жок. Эмне үчүн? Анткени телеканалдын эмесине туура келбейт, тартибине туура келбейт. Бирок караңыздар, ушул кызды звезда кылышып жөн эле азыркы учурда интервьюга чакырып жатат. Дальше көрөбүз, достор. Как бы без ikki и мой намёкту хотя бы, думаю, түшүнүп калат-ко. Атаң башы. Популярдуу өзгөчө инсан десек болот, бийкеч. Өзгөчө инсан экен, өзгөчө бийкеч экен. Келиңиз, ал эми Кыргыздын азыркы бийкечтери мурунку жигиттери менен кучакташып өбүшүп жатып жүргөн сүрөттөрүн Инстаграмга киргизет экен. Кыргыздын азыркы инсаны өзгөчө жылдыз инсан, Инстаграм жылдызы ушинтип киргизет экен. Жана мени айтышыңыздар мүмкүн, сен ошондой болуп ал, мындай болгондон Кудай өзү сактасын. Мен мисалы башка темада видео чыгара турмасам, алардын жамандыгын жашырып, ошол жаштарга болобу, чоңдорго болобу, жакшы жагын эле көрсөтөйүн деген үмүттө видеолорду тартып келем, достор. Анан достор, мен сиздерге бул нерсе менен биз уялсак болот керек болсо. Ошол ар бир баласы бар, ар бир ошол өспүрүм баласы бар, колунда телефон бар жаштарды тарбиялап коюшубуз керек. Биз кайда барып атабыз? Биз келечегибиз эмне болот ушундай кетсек? Эми батышты туура изделеп бир рет оло көчөгө жылаңачтанып чыга алышыбыз керекпи? Анда биздин кыргыз деген атыбыз каякта калды? Мусулман деген атыбыз каякта калды? Орусту туура издеп, орусчалап тантыдык, дагы кыргызчаны жээрип салды. Кыргызча бул жакта эле калды. Мен айтам, достор, кыргыз тилин жакшы билген адам башка тилдерди, орус тили болобу, англис тилин болобу, бир жылдын ичинде туп-турук сүйлөп кете алат. Эгерде орус мектепте окуп кыргызчаны билбей, кыргызча жээрген адам бул өмүр бою кыргыз өз тилинде кыйналып өтөт, дагы башка тилдерди дагы үйрөнүш кыйын болот. Же орусча билбей, же кыргызча билбей ара жолдо калат. Ошондуктан өз эне тилибизди сыйлалы, өз эне тилибизди дагы биле жүрөлү. Биз дальше көрөбүз. Дагы бул жакта эмне деген бир суроолорду берип, же бул жооп беришти билбейт экен, же кыргызча билбейт экен, мен көрүп алып, аягына чейин даже көрө албай койдум, аягына чейин. Уя турматтуу. Кызелим, бул видеону бөлүшүп коюңуздар. Башкалар дагы билсин, ушунда Кыргызстанда бейбаштык, беймани нерсе болуп жатканын, жада калса телеканалдарда дагы. Орусча айтканда беспредел болуп атат Кыргызстанда, телеканалдарында дагы. Инстаграмда KG Чекит 159 деп катталган биздин конок студияда отурат. Келиңиз, кутман атаңыз менен сандашып алалы. Негизи кыргызчаны кичине такалып сүйлөйсүз. Орускасы окуңуз, же болбосо атайын жасайсызбы көңүл буруш үчүн? Жок, расет. Негизи кыргызчаны аябай такалып сүйлөйсүз. Бул кыздын Кыргызстанга келгенине өзүнүн айтуусу боюнча 3 жылдан ашкан. 3 жылдан ашкан. Орус мектепте окуп турсуз, азаматсыз дегенсип бул алып баруучу кыз сүйлөп атат. Уялбайсыңарбы, урматтуу алып баруучулар? Эмне үчүн бул мен силер эмне үчүн таң калбайсыңар? 3 жыл Кыргызстанда макул кыргыз болуп төрөлүп туруп, кыргыз тилин билбейт экен, орус мектепте окуп, орус мектепте чоңойгон экен.
Кыргызстанга 3 жыл болгондо кыргызча дагы деле билбей орусча сүйлөп атат. Уялам ушул кыргыз экенине. Бизди казактар коңшу мамлекетте көрүп атат. Комментарийиңизде көрсөм казактар жазып атат. Кыргыздар уялбайсыңарбы деп. Башка улуттун өлкөлөрү жазат, өзбектер жазат. Биз анан кийин эмне үчүн небизге намыстанабыз? Биз кайсы кылганыбыз үчүн намыстанабыз? Өз керек болсо бир өз балдарыбызды, өз кыздарыбызды тыя албасак, ошолорду көрбөт дей албасак. Биз демократия, эркин, азыр кыз айтып атат, мен балдарыма дагы дейт. Өзүңөрдүн каалаганыңарды кылгыла деп айтам дейт. Каалаганыңар. Ансы эки диктор отурат дагы азаматсыз, мазаматсыз историясыңызга бизди дагы пиар кылып коюңуз деп атат ошол жерде. Бир аз уялыш керек, урматтуу туугандар. Жылдыз кармайм деп эле башка жол менен дагы кыргыздын жакшы жактарын көрсөтүп деле жылдыз кармаса болот Кыргызстанда. Инстаграмда. Сөз түрдө эле жылаңачтанып бийлеп, же болбосом ар жагын көкрөгүн көрсөтүп, жамбашын көргөзүп бийлеп туруп эле просмотр чогултуп, же атактуу алып, комплимент алып, комментарий алып жылдыз болуп кетүү бул бардыгынын эле колунан келет. Эч таңгалбай эле койсок болот достор. Кыргызстанда бул бир эле эмес достор. Дагы көбү бар. Азыркы учурда Жаска деген гей чыгып атат, урматтуу туугандар, гей. Өзүн реклама кылып чыгып атат. Башка блогерлерге, самараларга, сыдымандарга атайын акча төлөп прямой эфирине алдырып атат. Өзүнүн коомду, гей деген дагы бар. Керек болсо Кыргызстанды жакында гей каптап кетет деген маанидеги сөздөрдү айтып чыгып атат. Билесиздер, бул эмнеге алып барат? Мен таңгалбайм, эртең ошо 5-канал ошо Жасканы дагы чакырышы мүмкүн интервьюга. Жаска келиңиз, Инстаграмда өтө звезда болуп кетипсиз деп. Инстаграмда бир ошол 100 миңге жакын адам көрүп койсо эле, значит бул жаман туура эмес нерсе кылып атса дагы бул туурабы? Бул жылдызбы? Бир аз ойлонуш керек да, интервьюга чакырып атканда дагы адам бул кандай адам, не кылып атат, акыркы видеолорун көрбөйбү, кантип бийлеп атат, кантип сүйлөп атат. Буну көрүп жаткан биздин келечектеги кыздарыбыз кандай болуп чоңоет? Кыздарыбыз дагы эртең чечинип чыгып алат көчөгө. Бардыгы реклама кылат, өзүн реклама кылат. Чечинип алып реклама кылат өзүн. Бул кызды көргөн канчалаган жаштарыбыздын ою бузулду. Канчалаган жаштарыбыз демек боло берет экен, биз каалаганыбызды кылсак эч ким унчукпайт экен да деп канчалаган кыздар, балдар азыркы учурда өзүнүн каалаганын кылып атышат. Кичине адеп ахлак болуш керек да. Макул кыла бер, жүрө бер, ошентип жүрө бер, бирок элдин алдына чыкпай эле кой. Себеби сени көрүп өсүп келаткан башкаларды дагы артка тартасың. Эч ким бул жерде тазамын деп айта албайт. Ар бир адамдын кемчилиги бар, ар бир адамдын өзүнө жараша алсыз жактары бар. Эмне кереги бар ошону элге алып чыгып, биз демократия, биз каалаганыбызды кылсак болот, эч ким эч нерсе дей албайт деп чыгышыбыз керек. Эмне үчүн бизди ушундайларды көзөмөлдөбөйт? Эмне үчүн бир нерсе деп сүйлөп койсоң эле, УКМК чакырат, неге чакырат? Эмне үчүн биздин ариет, аруу намысыбыз тепселенип калган учурда дагы керек болсо ушундай телеканалдар акылсыздык кылып жатса дагы бизге эч ким үндөбөйт. Кана биздин улуу муундарыбыз, кана биздин жогору жакта отургандарыбыз карап койсо болбойбу, ушулар көзөмөлдөсө болбойбу? Айтсаңыздар мүмкүн, алардын будан башка иши жок бекен деп. Коом ушинтип түптөлөт. Жаштар, Кыргызстандын келечеги жаштар дейт. Ошо жаштарды ушунча бузукулукка тартып жаткандарды карабасаңар, силер эмнени карап жүрөсүңөр? Эмнени көзөмөлдөп жүрөсүңөр? Эмнени өнүктүрүп жатасыңар? Мына көйгөй достор. Же бир жакшы жооп бербесе болот, же жакшы кыргызча сүйлөй албаса, ошон үчүн сыймыктандыңарбы? Же жаштарды ушундай болгула дедиңерби силер? 5-канал. Россияда чоңоюп, кайсы убакта келдиңиздер Кыргызстанга? 2006-жылы. 2006 3 жыл болуп калды. 3 жыл аралыгында Кыргызстанды өздөштүрүүгө жетиштиңиз кичине болсо. Жакшы. Анан Кыргызстандан мен Москва шаарына келип 3 жылдын аралыгында 2 жыл келгениме 3 жыл боло элек, 2 жыл орус тилин жакшы өздөштүрүп алдым. Мен ошол айылда эч нерсени билбей келген кыргызмын мен. Орус тилин өздөштүрдүм. Ал эми бул кыргыз, өзү кыргыз болуп туулган, ата-энеси кыргыз. Кыргызстанга келип дагы деле кыргызча сүйлөй албайт. Демек Кыргызстанга барып алып кыргызчаны үйрөнбөй эле койсо болот деген бул маани да бул. Кыргызча тантып койсоң болот, бирок үйрөнбөй эле кой деген маани.
Айтыңыздар мүмкін, сен ишиң болбой эле койсуңбу, тим эле койбойсуңбу. Жазмак түгүл, жазгыла. Төрт көз деп жазасыңарбы? Ачкарик деп жазасыңарбы? Сен намысың жок деп жазасыңарбы? Жазмак түгүл өтүп кеткиле. Мына менин намыстанганым ушул нерселер. Анан кай жакта болбогон нерселер менен намыстанып мага кереги жок. Анан кыргызым уят деп комментарийлерди окуп атасыздар. Кыргызым уят, бул кылган туура эмес. Уялсаңар болбойбу? Качан кыргыздын кызы ушинтип чыкты эле десе, сен юморду түшүнбөйсүң дейт. Юморуң менен жерге кирип кет. Юморуң менен жерге кирип кет. Ушинтип көкүрөгүн ачып, чечинип чыгып алып, бул мындай юмордун кереги жок. Кыргызстанда кайсыл кыргыз ушинтип юмор кылды эле? Кайсыл убакта, кайсыл эл керек болсо орустар дагы мынтип чечинип чыгып юмор кылбайт. Бул юмор эмес, бул бузукулук. Дагы бир жолу айтам, бузукулук. Бул видеону таратып коюңуздар. Билбейм, мен эгерде чындыкты айта турган болсом, бул видеону эч ким көрбөй койушу деле мүмкүн, колдоо албай койушу мүмкүн. Анткени жаштардын бардыгына ошол бузукулук жагат. Бардыгы жагат. Тилекке каршы биздин алымдарыбыз, чоңдорубуз булардын нерселерди көрбөйт. Көргөнгө убактысы да жок, көргөнгө диди дагы барбайт. Ошондуктан бул нерселерди айтып чыкпайт. Айтканды жаман көрбөңүздөр. Ата-энем да көрөт дейт, унчукпайт дейт. Сен 18 чыктың, демек каалаганын кылып ал дептир. Кыздан 40 үйдө тыюу деген кыргыздын каада салттык аякта калды. Айта берсең, ушундай нерселер Кыргызстанда аябай эле көп. Мындай бейбаштык, мындай кыргыздын бир кыргыз деген атына туура келбеген нерселер аябай эле көп. Кийинки видеоролигибиз бул Сыдымар тууралуу болмокчу. Ошол эле Инстаграмдагы звезда. Андыктан бул видеого лайк басып, башкаларга таратып, бөлүшүп койгонду унутпаңыздар. Анан каналга жазылып коюңуздар. Анткени бул жакта жалаң гана чындыктар сүйлөнөт. Сиздер менен Максат Улугуз канал болду. Келерки видеороликтен жолукканча сак саламаттыгыңыздар.